Келечек урпактары тарыхтын калыс таразасы өз ордуна коюп бааламаса, мындайлар убагында өз баасын ала албайт. Дал ушундайлардын бири Касым Тыныстанов. Ал сентябрда дүйнөгө келген. Анын ата-энеси, тек жайы, турмуш абалы туурасында так маалымат жок. Касым Тыныстанов жөнүндө жазылган кээ бир макалалар анын кедей үй бүлөсүнөн чыккандыгы айтылса, бир дары Тыныстанов кыдыресе оокаттуу адамдардын катарына кошулушат. Касым 7 жашка чыкканда эле атасы сабатын ачкан. 1909-1912 жылдарда Чырбыктыда мусулманча окуп, андан кийин Сасановка айылындагы өзбек медресесине кирет. 1914-16 жылдары Караколдогу орус түзүү мектебине окуп, аздыр көптүр орус маданияты, адабияты менен таанышат. Бул мектеп Тыныстановдун келечектеги бүт чыгармачылык ишине талгыс көрөнгү болгону да талашсыз. 1916 жылкы боштондук күрөштө бөтөн жерге качкан караламан калктын арасында Тыныстандын да үй бүлөсү бар эле. Бирок анын бала чакасынан үркүндө кимдер болгону, бул жылдарда кандайча, кантип жан багып күн көргөнү туурасында да маалымат жок. 1918 жылы гана Касым эл менен бирге туулган жерге кайтат. Кандайдыр бир себептер менен киндик кан тамган жери Чырпыктыга келбестен көл башындагы Тепке айылындагы тайекелериндикине бир жылжып айрылдап, боорусу менен жер чийип оокат кылат. Дал ушул башынан түшкөн зор трагедия зерек сабаты да, зардасы да бар баланын шыгын ойготуп, жүрөк сезимин сыртка чыгарууга түрткү берип, революцияга чейин эле элдик позициянын салтында ырлар чыгарып, атүгүл 1916 жылкы көтөрүлүшкө байланыштуу кайгы-муңга ширилген Ooз эки дастан токуган экен. Суук жатууга жүрөк жанып койбой тур, буура кысып заман чиркен болбой тур. Жаш да жетти, иш да жетти иштөөгө, көз коркунчаак, көйдөн тайыз оңбой тур деп бул күйөмүн деген лирикалык ыр. Чыгарманы көркөм толкусун бир бүтүн организм, ырааттуу айтылган өзүнчө бир туташ монолог катары көрсөтүп турган негизги касиет. Касым Тыныстанов алгачкы көч баштаган окумуштуу, тилчи, акын жазуучу, котормочу, журналист, коомдук ишмер. Тилекке каршы ушунчалык жумуштарды аткарган кишинин адабий чыгармачылык ишке көбүрөөк аралашууга мүмкүнчүлүгү болуптур. Арийне, анан мына ушул көп кырдуу ишмердүүлүгүнүн ичинен илимий уюштуруучулугу жана тилчи окумуштуулугу өзгөчө даана бөлүнүп турат. Ал улуттук тил илиминин жер байып түзгөн, аны андан нары өнүктүрүп, баарынан мурда кыргыз тил илиминин терминдерин, түшүнүктөрүн, орфографиялык, пунктуациялык эрежелерин биринчи жолу иштеп, окуу куралдарындагы окуучуларды эне тилине жараткан. Ушул кезде бизге белгилүү көптөгөн терминдер ошол киши тарабынан аталып, аларга колунан келишинче аныктама берүүгө да аракеттенген. Кыскасы, ал тил илиминин кыргызча түшүнүктөрүн, терминдерин, эрежелерин Касым Тыныстан уулу акылынан сыгып чыгарып, европалык лингвистикалык 1000 жылдык тажрыйбасына кошкон.